Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул убакка чейин бизди музыка менен жан дүйнөбүздү арбап келсе, азыр биздин студиябызга тамак кел жана ушул тамакты жасаган темабыздагы мына ушуга байланыштуу даамдар туурасында сөз кылып атабыз. Коногубуз бар. Таныштыралы. Бишкек шаарындагы эң бир мыкты ресторандар деп аталган Тюбетейка ресторанынын Кытай ашканасынын башкы ашпозчусу Жасур Абдыкеримов байкебиз келди. Куш келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Сизди дегенде эле дароо жасаган тамактарыңыз укмуш көрүнүп турат. Даамы дагы өзүнүн мындай көрүнүшүнөн дагы таттуу болсо керек деп атабыз. Алмаз Шер экөөбүз араң эле турабыз. Акырын алып ийсек, жеп ийсекпи деп. Келиңиз, анда деги эле мына ушул ашпозчу болуп жүргөнүңүзгө 20 жылдан ашуун болуптур, Жасурдун өзү улуту уйгур, бирок Кытайда жашаган, анан Кыргызстанга келген. Анан ошо ашпозчулук туурасында айтып берсеңиз, кантип баштагансыз? Ашпозчулукта эмне поварлык мектепте окугам. 95-жылдан 97-жылгача 2 жыл. 2 жыл ашпозлук мектепте окудум. Анан кийин 1 жыл практика болду. 1 жыл практикадан кийин уже повар болуп баштадым да. Ошондон баштап мына азыргача ошо ашпозлук немеси менен иштеп келип атам. Өз ашпозчулар демек 2 жыл окушат, Ооба, 2 жыл ашпозлук немесинде, бурун 2 жыл болчу. Азыр эмне бат эле 2 ай, 3 ай болуп калды. Бурун эмне 2 жыл болчу. Түшүнүктүү. Эмне үчүн Кытай ашканасын тандалгансыз? Башка ашканалар деле бар дегенде, Европа, же болбосо Италия жана башкалар. Эмне үчүн Кытай? Же ачуу жакшы көрөсүзбү? Өзүм ачуу деле жакшы көрөм, бирок маган деле ошо бул тамактар жагат. И жегенде адамды курсагы деле тоет. Европейский тамактар деле жакшы, аны деле үйрөнүп атам, аракет кылып. Бул ашпозлук немесине эч качан до конца үйрөнүп биткенге болбойт. Бул тамактардын баары каждый день күндөн жаңа тамактар чыга берет да. Ошон үчүн бул тамактардын түбүнө жеткенге болбойт да. Ошон үчүн бир өмүр үйрөнүш керек бул үчүн. Өз ар бир эле кесипте ошентип айтып калышат го, мисалы канчалык үйрөнгөн сайын дагы кызыктары чыга берет. Ооба, бул ашпозлук ошондой неме да, эмне постоянно жаңа немелерди чыгарып туруш керек, жаңалап туруш керек. Телекөрүүчүлөргө айта кетеличи, бул жердеги алып келген даамдарды Жасур өзү ойлоп тапкан тамактар экен. Ооба, көбүнчө сиз айттыңыз, мен өзүмдүн идеям жана ойлорум деп, Анда келиңиз, биринчи тамактан баштайлы. Эмне тамак, эмнеден жасалган? Бул тамак эмне курица, тавык эти менен жасалган да, тавык эти менен сос терияки сос дейт. Терияки сос менен курицаны неме кылып, маринад этип, клари менен жарт этебиз да, муну майда пиширип алабыз. Майда пиширип, андан кийин бул сос менен аралаштырып жасайбыз да. Кандай сос? Терияки сос. Сос терияки сос. Курица терияки сос дейт да, бул тавыктын аты. Тамак бул канча убакытта даярдалып бүтөт? Бул бир 10 минут, 15 минут бат эле, бат эле даяр болот. 15 минутта даяр болуп калат. Бизче сак 1 саат болуп калышы мүмкүн. Билбеген үчүн даяр болуп калат бул тамак. Сонун. Анан кийин сиз тамак көтөрүп келгенде мен аябай кызыктым. Ичинде эмне бар экен деп дароо монтуп көтөрүп караганга аракет жасадым. Ушул тамак жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул эмне тамак? Иши да өзгөчө. Бул тамак неме чорный грибы бар го, козгарын. Кара козгарын, Да, кара козгарын менен чучваранын аралаштырып курулганы да бул. Мына сага. Ичинде чучвара бар турбайбы? Ооба, чучвара. Бул жарт этилген майда курулган чучвара. Чучвараны ошо неме менен перец, зеленый, красный, вот это жашыл, кызыл перецтер менен, калампирлер менен чучвараны курган да. Ачуу бул? Бул эмне ачуу жасаса болот, негизи ачуу болуш керек, бирок мен биякта ачуу кылганым жок. Биякта көп адамдар ачуу жей албай калат. Жей албай калышы мүмкүн деп, Ооба. Болгарский перец менен жасалган бул. Бул тамакка канча убакыт керек жасаганга? Көбүрөөк болсо керек болот, Бул батыраак болот. Если пельмен, чучвараны биз түйүп даярдап алсак, калганы бат эле бир 5-6 минутта эле жасап койгонго болот. Эми бул көпчүлүк жеп жүргөн лагманга окшошуп кетип атат, бирок аты эмне экенин билбейсиз. Булчу? Бул босо лагман, жареный лагман. Курулган лагман. Курулган лагман. Курма лагман да. Бул эмде
айтпасам деле баары билиши мүмкүн бул тамактын кандай ичинде жасалышын. эмнелер бар экенин, да? Немелер бар, бунун ичинде эт, бериз, хамыр, колдо жасалган хамыр. Лагман деп кеттиңиз, лагмандын канча түрүн жасайсыз? Канча түрү? Лагмандын түрү айтып келсек көп. Ар кандай немеден лагман чыга берет да. Ар бир сай жарты курганда ошундан лагмандар чыга берет. Примерно, маселан, тауық еті менен болот курганга, жумуртка менен болот, неме менен, койдун эти менен, уйдун эти менен, ар кандай сайлар менен жасаса боло берет. Лагмандын түрү вообще көп. Ар кандай чыга берет. Камырын чойгонун айтып бериңизчи, кантип чоюлат? Хамырды биринчи неме кылып, чоюлуп тур. Ооба, хамырды неме менен жуурат, эмде как обычныйлар туз менен судан кошуп эле жуурат. Аны хамырды тындырыш керек да. Хамырды тындырып, анан булар неме кылат, хамырды пылты кылып жасап алат, мындай чизип. Анан кийин бу хамыр тынгандан кийин чойса, бу унга деле байланыштуу да. Жакшы ундар болсо, булар жакшы чоюлат. Унга байланыштуу булар. Сонун. Ал эми бул тамактардын арасында эң өзгөчөлөнүп жасалган, анан бунун ичинде эмне бар экен деп мен дагы суктанып атам. Бул жакта эмне бар? Жана мондой жалбырактарды коюп коюпсуз. Бул жалбырак жей турган жалбырактар да, же жөн гана көркөмдүк бере турган жалбырак. Жегенге болот. Бар ичиндегилер жегенге боло турган тамак. Келиңиз, ушул туурасында айтып бериңиз анда. Бул тамактын аты эмде кыргызча айтканда бахар деп айтылат. Неме, жай. Бахар келди, жай келди депчи. Ошондой деп айтылат. Айрыкча азыркы убакта суу көрүп алып анан ушуну жасай койгон окшойсуз, жай келсинчи деп. Ооба, эшик катты сууп болуп атпайбы, ошон үчүн жайды сагындык. Бул эмнеден жасалган? Бул жумуртка, сыртындагы омлет. Жумурткадан жасалган омлет. Ичиндегиси тауык эти. Тауктун этине ошо турап, калампир немелер менен ичине саласыз, Ооба, ичине салып, сыртында неме бар, сухари барбы? Сухари менен кылган. Сухари менен кылып, майды кыздырып туруп, майдан өткөрүп алабыз бир. Андан кийин буну отдельный кууруп койгон ортосуна. Бул курулган жеринде эмнелер бар? Кайсы бул курулган жери? Бул ичиндегиси менен окшош. Окшош эле. Тоок, бул майда экен, бул бир аз чоңураак экен, Ооба. Бул жалбырак кандай жалбырак? Бул шпинат. Шпинат, кадимки эле шпинат, Кадимки эле шпинат. Келиңиздер, анда остип көрбөйлүбү? Мен чыдабай кеттим. Ооба, мен деле. Мен аябай жегим келип кетти. Келиңиз, Баары эле өзүңүз даамдуу экен. Мен күндө эле жеп атам. Анан кийин Сизге күндө эле келип турбайсызбы? Анан айтып калышат го, мисалы ашпозчулардын аябай өзүнүн жумушун аткарып жүрө берип, эч кандай тузун деле даамдабайт. Кайсыл тамакка канча туз кетет, канча май кетет, канча кошумчалар кетет билип калат деп. Сиз ошону карабай эле даамдабай эле жасай бересизби? Бывает, болуп калат анда тоже, маселан, каждый день даярдай бергенден кийин кол дала пишип калат да, ошо салганда көз, кол ошого пишип калат кол. Сиз тамактарды жасап отурушун жей бересизби же жебейсизби? Жок, аны жей берсек эртеңден кечкече эмне болуп калабыз деп коюңуз. Чынында аябай даамдуу экен. Ооба. Эфирден кийин биз сөзсүз түрдө отуруп алып, баарыбыз чогулуп алып туруп жейбиз. Албетте бир сонун тамактар жасап келипсиз. Чынында башка ашпозчулугуңузду далилдедиңиз. Рахмат. Анан кийин сиз өзүңүз кайсы тамакты жегенди жакшы көрөсүз? Могу тамакты жеп көрөйүнчү мен, Айпери. Мен эмди өзүм жакшы көргөн тамактарым бул лагман. Бул тамак деле мага жагат өзүмө. Тиги чучвара деле жагат. Ошо тамактар мага өзүмө жагат. Бул тамактар асат. Өзүнүн жакшы көргөн тамактарын алып келиптир бүгүн. Анан кийин мисалы поварлыкка окуп үйрөнүп алса болобу же төрөлгөндө мисалы өзүнүн кандайдыр бир тубаса таланты керекпи же атасынын, апасынын мурун баары ашпозчу болуп жүрсө ошондон өтөбү же мындай үйрөнүп алса болобу поварлыкту? Ооба, бул поварлыкты эң жакшысы окуп үйрөнгөн жакшы. Мен өзүм ойлойм, окуп үйрөнгөн жакшы деп. Окуганда бул немелерде баары сабактарда немелерде өтөт. Кайсы тамакты кайсы тамак менен кайсы тамакты кошуп жегенге болот. Баазы бир тамактарды бири-бирине кошуп жегенге болбойт. Адамга зыян кыла турган тамактар болуп калат.
Ошон Азыр буларды чогуу жей берсек болобу? Ооба, булар ошон үчүн мен буяка жеткирдим. Булар болот жегенге. Ошон үчүн окуп повар болгон жакшы деп ойлойм да. Анан сиз баягы тамак жасап, аябай даамдуу жасаганыңызда ошол эле ресторанга келген кардарлар чакырчы, ушул тамакты жасаган кишини чакырчы, мен өзгөчө рахматымды айтайын деген учурлар болобу? Андай учурлар деле көп болгон. Сизди чакырып атайын, Анан үйрөтчү дегендер да болсо керек. Келип үйрөнгөндөр деле бар. Менден да көп балдар чыкты. Үйрөнүп ученик балдарды көпчө. Болот. Барып, мен да ушундай өзгөчө тамактарды үйрөнүп алайын да. Ооба, үйрөнүш керек сөзсүз түрдө. Анан кийинки суроом мындай болсун. Тамакты айымдарга караганда мырзалар жасаган тамак башкача даамдуу болот, өзгөчө даамдуу болот дейт да. Ошол нерсеге кандай карайсыз сиз? Чын эле ошондойбу же ал жөн эле мындай айтылган сөзбү? Эмди мен ойлойм, жөн эле айтылган сөз. Эмди ар кимдин колу ар кандай болот. Баазы бир немелердики, аялдардыкынын колу деле дамдуу болот. Көбүнчө эле эмди мен жумушта жасаганым менен калган убакта үйдө аялым жасайт тамакты. Жакшы эле жасайт. Анан жубайыңыз жасаганда сиз баягы бул жери мынтип калыптыр, тигинтип калыптыр дей берсеңиз керек. Жанып кетпей. Жок, наоборот, мактап туруш керек да. Жакшы болуптур десе, анан еще аракет кылат да, неме кылганга, жасаганга. Мен ойлойм, любой адам ашпаз болсун, үйдө болсун, тамак жасаган адамдын тамагына эч качан мындай жаман болуп калыптыр дебей. Наоборот, жакшы болуптур. Просто мажерин мындай эле кылып койсоң болмок экен деп койсо, оңдоп коюш керек экен деп койсо, аракет кылат деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Эмне кылалы эми? Ооба. Кийинки бир суроону берели да чындыктайлы. Тамак жасай берип, анан мен ушу поварлыкту эмнеге тандадым экен? Андан көрө бир башка кесипти кылып көрөйүнчү. Мен тамак эле жасап жүрө беремби, ашканадан чыкпай жүрө беремби деп ойлор келеби сизге? Андай ойлор да болот. Кагаз жазсам болмок ошондой деп. Катты чарчаган күндөрү, жумуштан чарчаган күндөрү, анан бул ашпаздык кесип деле кыйын кесип. Любой каалаган жериңизге вагында бара албай каласыз. Жумушту таштап кеткенге болбойт. Ошон үчүн элдердин курсагын тойгузуш керек, сиздердин максат, Ооба, элдерди мындай эс алганда биз иштешибиз керек да, ошондо. Түшүнүктүү. Сизге ыраазычылык билдирели. Сонун тамактарыңыз менен келип, ушул жерден өзүңүздүн баягы жакшы рецепттер менен бөлүшүп, айтып бергендигиңиз үчүн ыраазычылык. Ооба, эгерде убакыт кенен болгондо биз сизди атайын отыргузуп алып, жана бүт айымдарды жасатып, айымдарга бир өзгөчө бир кеңештериңизди дагы айтмаксыз. Тилекке каршы убактыбыз дагы азыраак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студияда өзүнүн жасаган тамактары, өзүнүн идеясы менен, өзүнүн идеясынан жаралган тамактарды жасап келген Бишкек шаарынын эң бир мыкты ресторандарынын бири Түбетек ресторанынын ашпозчусу, Кытай ашканасынын башкы ашпозчусу Жасур Абдыкеримов болду. Сизге ыраазычылык. Чоң рахмат айтабыз. Тамактар бизде калсын, Чоң рахмат. Биз болсо Таңбанай программасын улантабыз. Тамак жеген кеттик.